Замандаштар, амансыздарбы? Кечээ Орозайымдын жазган акыркы кат деген постун окуп, ушунчалык эне жүрөгүм менен ыйлап, бүгүн Орозайым саат 3-тө түшөт экен. Илгиз Шаминовдун постун окуп, ошол аэропортко келдим эле. Бул жакта дагы тарапташтары Орозайым жалгыз эмессиң, биз эне ордуна эне болобуз, энем өлдү деп энелер келген экен. Мен бир нерсени эслеп атам да, илгери кыргыздарга кол салганда жылкысына, анан кыздарына кол салышат экен эле да. Илгери древний вектердечи ошол нерсени эстедим да, тарыхтан окуганда. Ушул уругу солуп калсын, же болбосо учугулай турган кыздар төрөп элдин санын көбөйтө турган, генофонду сактаган бул кыздарын жок кылсак, анан элди жок кылыш оңой деп ошондой түшүнүк болгон экен да. Бүгүнкү күндө дагы аял заттарына, мына кемпир абатты коргоп чыккан аялдарды басмырлап, камакка алып жатканы бүгүнкү күндө өкүнүштүү. Бул улуттун келечегине дагы чоң жаман адаттарды көрсөтүп атат. Энелердин астында бейиштейбиз. Ана энелерди камап кордоп атканыбыз бул өтө төмөндүк. Биз эгер улутубузга күйсөк, жерибизге күйсөк, элибизге күйсөк, элдин улутуна күйсөк, улутубуздун, тукумубуздун уланышына ойлосок, биз кыздарыбызды мынчалык кордобойт элек. Мынчалык капаска тыгып, чыркырап чындык үчүн сүйлөгөн кыздарыбызды капаска салбайт элек. Бүгүнкү болуп аткан окуялар өтө өкүнүчтүү, өтө жаман көрүнүштөр болуп атат. Ойгонуңуздар, элдерим, ойгонуңуздар. Биз бүгүн уктап жатсак, бүгүн чыган, учугузду улай турган кыздарыбызды, жаш учугузду улай турган уулдарыбызды каматып, унчукпай, мен сүйлөй эле коеюн, камалып кетпейин деп олтуруп калсак, жерибизди алдыртып, анда биз билбейм кантип жашайбыз дагы, кантип бул жер эненин үстүнө кантип башыбызды бийик көтөрүп басып жүрө алабыз. Азыр Орозайымды дагы көргөзбөй, кайсыл жагынан алып чыгып кетти, көрбөй калдык. Ушул сынба Орозайым, сен апам өттү, агам өттү, мен жалгыз калдым, атам жалгыз калды деп сен кайгырба. Биз кайдыгер эмес инсандар, мына сени колдоп келдик деп духовный поддержка кылып коеюн деп келгенбиз да. Сынба Орозайым, бул күндөр дагы өтөт. Мен ошол кыздарга айтам, ушул кыргыздын кыздары ушул Орозайым менен мендей чындыкты сүйлөгөн болуп калсын ылайым. Кыргыздын бардык кызы ошондой болуп калсын. Азыркы кордук көрсөткөндөрдүн кыздары Орозайым экөөбүзгө окшоп чындыкты айткан кыздар болуп, өздөрүн чындык менен наказывать этсин. Айласыздан айтылган сөздөр. Мен андан башка нерсе айта албайм.